жерде 250 майып тиги аялдар жашайт, жаланган аялдар жашайт. Буларды деген эми орустар баягы богомобижный деп айтат бул жактачы. Эми ал деле туура эмеспи дейм. Тагдыр ушундай экен. Ушул жер булардын үйү. Бул булардын эң акыркы келген жери, кете турган жери ушул жер. Бизге келгенде аябай мындай бир редко алып келбесе, булар бизге эле керек. Сизге окшогондорго, неравнодушный адамдарга керек. Ушул жерде иштеген мына менин коллективиме керек, бизге керек, өкмөт ушуларга кам көрөт. Анан кийин эми бакыш туугандарын алы келбей калды го дейм. Аларды деле эч мындай күнөөлөгүм келбейт, күнөөлөбөйт. Кээ бирлери үйдө эле жашаса болмок ушул жердегилер, көбүчө. Анан эми үйдөн деле булар оорукчан болгон менен кыялын көрсөтөт. Ар кайсы мындай бир кандай бир өздөрүнүн мындай алып жүргөн мүнөзү менен, кылык жоругу менен үй бүлөсүнө батпай калган адамдар. Кичинекей балдарга кол салат, чоңдорго эми оорукчан балдар. Ошон үчүн ушул жерде 249 кыргыздын жараны жашайт. Булар неврологический оорулар, булар хрониктер, булар уже айыкпай турган балдар. Булар уже бүттү, дайыма ушундай калышат да, бакыштар өмүрүн өткүчү. Баары жакшы. Сиздерге чоң рахмат. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Эгерде мен ойлоймдай аябай бийик сөздөр менен айткылар болсо, мээримдүү адамдар көп болсо, мен ойлойм бул элдер адам калышпайт. Кароосу жок, көңүл бурулбай калбайт. Өкмөт да көңүл буруп атат. Ага эч сөз жок, жардам берип атат. Биз да карап атабыз. Анан эми ушундай экен, булардын сообу тиет. Сиздерге ушулардын баарынын атынан, мен жалпы иш жааматыбыздын атынан, ушул жерде 92 адам иштейт. 249 киши жашайт. Ошолордун баарынын атынан мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Ишиңиздер алга жылсын, үй бүлөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун. Негизде биздин өлкөбүздө тынчтык болсун. Азыр мына шайлоонун алдында турабыз. Шайлоодо дагы өз жүрөгүбүз менен кимге кандай ойлосок, ошолорго добушубузду берели. Даже булардан 26 адам шайлайт, шайлоого катышат. Анткени бизде врачтар бар, кандай бир шарт же орун айынан ушундай кесепетке келип калышканда, булар дагы эртеңки күнү 26 киши ушул жерден өз добушун берет. Биз аларга түшүндүрүп атабыз да. Анан кийин мына булар мындай кылат, жөнөкөйрөөк сөз менен түшүндүрөбүз да. Ошон үчүн биздер дагы аман эсен, тынччык менен шайлоону өткөрүп алалы. Үмүтүбүз чоң. Жаңы келе турган адамдарга, жаңы депутаттарга чын айтса, үмүт деген адамды калтырбайт экен. Баары мындай көкүрөңдө жаңыча жашоо болот. Үмүт дегенди биз калтыра албайбыз, ишенебиз да. Анан сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат. Кышкы жылуулукка камылгаңыздар кандай? Кышкы жылуулукка. Кышкы деп эмеге. Центральный отопление болбу жер? Жок. Неменен? Өзүбүз электричество менен жылынабыз. Электрическое отопление бизде. Былтыр болсо биз ремонт жасадык, капитальный ремонт. Чуркап жүрүп, мен ушул жерден бир гана нерсе айтып кетем, мен балким көп сүйлөп атам. Биз биринчи, экинчи этаж полностью алмаштырдык. Бизде эски 28 жылдан бери алмашпаган батареялар эле. Былтыр алмаштырдык жаңыга. Анан былтыркы кыш жакшы десе болот. Өтө деп айтпайм, бирок жакшы болду. Жылуулук уже башкача келди. Анан былтыр дагы ушул жерди бир курулуш фирмасы утуп алыптыр, ошолор жасашты да. Анан могу жакта бизде оор, тяжелый деп коебуз. Дагы могу жерде 90 пациентибиз бар. Алар өтө эле оор, агрессивный, баса албаган. Ар кандай да тиги жакта бир корпуста. Анан ошол жерде туалетти балакен Илгиз деген балакен жетекчиси. Ошого мен да 1000 мертебе ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. 139 миңге бекер жасап берди туалет менен жана сууга чөй турган жерлерин. Буга ар ким деле жакшы эле жардам беришет, но это бизге аябай эле да 139 миңге жөн эле ушу Алла ыраазы болсун, эжеке ушуларды көрүп туруп сизге жок дей алган жокмун деп балдар менен сүйлөштү, өзүнүн жана бригадасы менен. Анан ошо бизге ванналарды, анан жана бир кичинекей душевой кабиналар бар, ошону алмаштырып беришти, жанагы сметада жок нерсени. Бул жигиттер дагы буйса байкалар, ишкерлер, буйса бизнесмендер аз көрсөтөлү немелерде, биз кире көрсөтүп анан эме болсо анан ошол жактарыбызда көрсөтүңүздөр, анан булар дагы буйса эми көрөлүчү деди да, анан көрсүн. İnşallah bu sabırlar da yardım buluşar inşallah. Emniyete
başlayalım.